Бир жумада канча тамак жасадың? 2 тамак, 2 жолу тамак жасадым. Мен билем, мен кыла алам. Күтө турам, мен башымды жуубай турам. Үйдөгүлөр тишиңерди жуубай тургула, биз ой мен үйүмүз катка толуп кеткен. Билбейм, мен барсаң бир бар, бир жок. Эламал жака кеттим, бияка барам. Толтур аялдарга үйлөнтүрүп, толтур аялдар менен алардын боюна бүтүрсөк. Интервьюларды көргөнүз, бул ишке кирбейт. Канча 5 жыл күтөйм, 5 жыл күткөн даярмын. Демек, үчүнчү баскыч бул машыгыш керек дедик. Машыкпасак биз колубуздан келбейт. Мен кыла алам, мен жасай алам деген нерсе бизде пайда болбойт. Мен кыла алам, мен жасай алам деген пайда болбосо, анда биз күнүмдүк практика жасап атканда калтырап титирейбиз, жасай албайбыз, тартынабыз, чала албайбыз. Эмнеге? Бизге тууралай айтат, сен колуңан келбейт, кыла албайсың дейт. Эмнеге? Биз көп машыкпадык. Мисалы үчүн мен силерде сүйлөй албайм деген видеону көрүп жатсаңыздар, ошол жерде кантип бул темада маалымат беришке сизге багыт берет сонун, кайра айт деп тапшырмаларды берет. Ошол видеону сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Бул жактан шилтемеде эгер көрө элек болсоңуз, ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин көрүп коюңуздар. Анан бизде описанияда дагы түшүндүрмө, ылдый жакта, төмөн жакта видеонун астында дагы бул боюнча түшүндүрмөдө ошол видеого шилтеме, ссылка болот. Ошону көрүп чыгыңыздар. Анан ошол мен кыла алам деген пайда болмоюнча биз практикада жасабайбыз. Демек, кийинки баскыч бул практикада жасоо, практикада дайым жасап туруу. Ар күнү жасап туруу. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз тор жасашты сонун үйрөнүп алдыңыз, жасай аласыз, бирок жасабай атасыз. Поварлыкка ишке кирдиңиз дагы, эми жасабай атасыз. Бир күн жасап, бир күн жасабай. Каласаңыз, бүгүн 2 торт жасадыңыз, 2 тамак жасадыңыз, болду, башка жасабадыңыз. Жоон касылдар 2 тамак жасап койдуңуз. Эми ошол кафеде кардалар келди, тамак жок, тамак бүтүп калды, тамак жок, тамак бүтүп калды, тамак жок, тамак бүтүп калды. Тамак бүгүн эле тамак жасалды. Жокпу дей берсек, эмне болот? Кафенин ээси биздин иштен айдайт. Эмнеге дегенде кардалар барып жок боло баштайт, Эми ал кафенин ээси 1-2 күндө эле же 3 күндө эле байкашы мүмкүн, администратор деле байкашы мүмкүн, сизди жумуштан кетирет. Бирок эмнеге сиз Фабеликке ушул бизнеске келгенде, тармактык маркетинг келгенде, кааласам жасайм, каалабасам жасабайм. Бүгүн бир жумада канча жолу өткөрдүңүз? 2 жолу ошо. Бул деген эмне? Бир жумада канча тамак жасадың? 2 тамак, 2 жолу тамак жасадым дегенге барабар, Анан ошондой жолугушуу уюштурбасаңыз, TikTokко видеолор тартып же Instagramга тартып, адамдарды кызыктыруучу бир нерсени үстүнө иштебесеңиз, ар күнү жасабасаңыз, кантип сизде подписчиктериңиз көбөйөт? Биринчи суроо. Экинчиси, эгерде сиз телефон аркылуу сүйлөшүп иштеп атсаңыз, маалыматтар берип атсаңыз, сиз ошол жолду тандасаңыз, сиз ар күнү жок дегенде 3-5 адам менен жолугушуу уюштурбасаңыз, кантип сизде кардарлар пайда болот? Кантип сизде бизнес партнерлор пайда болот? Пайда болбойт эч качан. Эч качан пайда болбойт. Же болбосо 10 жылда араң балким 100 адамды каттаган болосуз. Бирок ачан жок болуп кеткен болот алар. Көрдүңүз. Ошон үчүн ар күнү күнүмдүк иш. Эмнеге биз повар болуп иштесек, ар күнү иштейбиз. Эмнеге банкта иштесек, биз ар күнү эртең менен саат 9-да барып 6-га чейин иштейбиз. Бул бизнеске келгенде биз бир жумада 2 саат, 3 саат убакыт табабыз дагы. Башка убакта мен билем, мен кыла алам. Кылып атасың, жасап атасыңбы? Күндө ар күнү ишиңди жасап атасыңбы? Жок, баштай албай атам. Бүгүн чөтө манайым жок болуп атат. Бүгүн жолдошум менен урушуп калдым. Бүгүн тигинде болуп калды, андай болуп калды дешет. Эмнеге сиз башка жакта иштегенде, сизге 15 000 айлык төлөп атса, ошол 15 000 же 20 000 же 30 000 алыш үчүн сиз ар күнү 9-дан 5-ке чейин кааласаңыз, каалабасаңыз, манайыңыз жок болсо, бар болсо, ооруп атсаңыз дагы кой ишти бүтүрүп коеюн деп барасыз. Эми ооруп атсаңыз, ооруп кайра башташыңыз мүмкүн, бирок негизинен кичине айыккандан кой ишти барайын, шеф урушуп иштен айдап бербесин, кой айлыгыман кыскартып калбасын деп барасыз. Эмнеге сиз 15-20 000 алыш үчүн ошондой мамиле кыласыз? Бул жерде айтабыз, бул жерде потолок жок, бул жерде 100 000 табып аткандар бар, 60-70 000 табып аткандар бар, 80 000, 30-40 000 табып аткандар бар. Сиз жумушуңузду таштабастан, болгону жумуштан кийин күнүнө 3-4 саат же 2-3 саат убакыт бөлүп же 4-5 саат убакыт бөлүп күндө жасай берсеңиз, видео көргөнүңүз кирбейт буга. Видео көргөнүңүз бул үйрөнгөнүңүз, сабак көргөнүңүз бул үйрөнгөнүңүз. Презентация, видео, эфир, интервьюларды көргөнүңүз бул ишке кирбейт, бул сиздин даярданганыңыз, бул сизди биякты толтурганыңыз, бул сиздин окуп атканыңыз, Аны сиз иштебеңиз. Иш деген бул адамдар менен сүйлөшүү, аларга маалымат берүү, катталган адамдар менен сүйлөшүп, аларга ишеним берүү, аларга багыт берүү, алардын суроолоруна жооп берүү. Бул иш. Башка нерсе сабак көргөн, могу видеону көрүп аткан бул иш эмес. Бул даярдык сиздин. Даярдык менен жүрө бербеңиз. Күнүмдүк ишти жасаңыз. Ошол нерсени жасабай, ошол жерде аксап токтоп калышат дагы, анан кийин структура көбөйбөйт. Көрдүңүз, ошон үчүн ар күнү күнүмдүк иш, күнүмдүк практиканы. Кече жакында бирөө айтат, мен күйөөм менен урушуп калсам иштебей калам. Анан жок болуп кетем. Анан кийин кайра пайда болом, ушинтип таштап кое берем. Дедиле, мен таң калдым.
Эмнеге мындай мамиле? Ошондо сенин оюңча, эгерде сен үйгөң менен урушуп калсаң, кардарларыңа маалымат бердиң, алар кызыгып атат. Могу заказ берсем, тигини заказ берсем деп жазып WhatsApp'тан сен жооп бербей койдуң, таштап койдуң. Ошондо ал сени күтүп отурат деп ойлойсуңбу? Айгүл урушуп калыптыр жолдошу менен, же манайы жок окшойт. Макул. Күтө турам, мен башымды жуубай турам. Үйдөгүлөр тишиңерди жуубай тургула, биз только будан алабыз. Биз только фабриктен алабыз, биз только бул адамдан алабыз, бул Айгүлдөн гана алышыбыз керек деп күтүп отурабы сизде? Сиз эмне? Дүйнөлүк ханыша же дүйнөлүк жылдызсызбы? Сизди баарды күтүп отурат деп ойлойсузбу? Жок. Алар эртең башка бирөө катталып, башка бирөөнү ала баштайт, заказ кетирип. Бүттү, ошол ойдон сиз маалымат берген милдетиңиз күйүп кетти, жок. Же болбосо каттадыңыз, адамдарды жаңы кызыктырдыңыз, сонун сабактарга катыша баштады. Анан кийин эле сиз 2 айга же 1 айга жок болуп кеттиңиз. Алар мени күтүп отурат деп ойлойсузбу? Мен бизнеске турмушумду өзгөрткөнгө келдим эле, мен акча табам деп келдим эле, карыздарымдан кутулам деп келдим эле, айлыгымды 2 эсе кылам деп келдим эле. Бул жок болуп кетти го. Макул, эми күтүп тура берем, мен бекерчимин да, мен башка вариант жок да менде. Менде бир эле ушул Кудайдан түшкөн, асмандан түшкөн бир фабелик бар, анан бир Айгүл бар мени чакырган. Болду, башка эч ким жок, менде башка эч ким сунуш кылбай атат. Бир эле ушул сунуш кылат. Мен деген тоодо жашайм, мага эч ким башка сунуш кылбайт. Мага ушул бир гана ушул фабелик, ушул Айгүл сунуш кылды. Башка эч ким сунуш кылбайт. Мен күтүп отура берем. Ничего, канча 5 жыл күтөйм, 5 жыл күткөн даярмын, дейби ал. Ал дароо башка бирөө чакырса, башка компанияга катталып, башка адам менен иштеп кете берет. Бүттү. Ошойдон жок сиздин структураңыз. Анан кийин айтпаңыз, анан фабрикте мен шунча иштедим эле, шунча убакыт кетирдим эле, анан кийин адамдарым кетип калды. Значит, демек сиз ошол адамдарыңыз кетип калгыдай, ошондой мамиле менен иштедиңиз. Эмнеге сизди элдин баары дүйнө күтүп туруш керек? Бул жолдошу менен урушуп калды, бул ооруп калды убактылуу, бул кайынэси азыр конокко келип калды, биз күтүп турабыз баарыбыз дебейт. Бул деген жашооду токтотуп коюңуз деген түшүндүрбөйт. Ошол жашоо менен бирге алып кеткен аракет кылыңыз, убакыт табыңыз. Ошол күндөрү сиз артта калып кеттиңизби? Срочно, батыраак, тезирээк келип кайра бизнесиңизге көңүл буруп, батыраак ошол эме деп коет го, наскребать упущенный деп коет. Өтүп кеткен, сиз өткөрүп берген, сиз канчалаган жоготуп койгон убакытты кайра калыбына келтирип, бияка киргизиңиз убактыңызды. Бул мен мисалы үчүн ар күнү өзүмө план коюп элем, бул бизнести жаңы куруп атканда, күндө 5 адам менен жолугушуу. 5 адам менен кече жолугушуу болбой калса, мен бүгүн көрөк жолугушуу өткөрүшүм керек дейт элем. 5 эмес, мен жок дегенде 8-10 жолугушуу өткөрүшүм керек деп, кечеге өткөргөн күндү мен кайра толукташка аракет кылат элем. Ушундай мамиле менен иштешиңиз керек сиз. Эгерде убактылуу жок болуп калсаңыз, албетте убактылуу жок болбогон аракет кылыңыз. Убактылуу жок болбой, убакытта болду, дароо бияка көңүл буруңуз. Мен мисалы үчүн жакындарым, таныштарым арасында деле бизнеске болгон мамилесин көрүп жүрөбүз. Мисалы бир убакта кечке бир башка темада сабактар, эртеден кечке ошол. Анан бир убакта достору, бир убактан кийин айталы бир туугандары болду. Бул бизнеске убакыт жок. Анандай иши мен иштеп атам деп айтат. Сен что-то вообще бизнеске убактың калбай калды десем, прямой эфир өтөм дейт. И чо, бүттү ошо менен. Ошондо сен күнүнө 1 саат иштеп койсоң, ишиң бүттү ошондо. Бирок кандай өсөм деп ойлобо. Бул поддержание, бар нерсени кармап калыш үчүн 1 саат прямой эфир өтүп койдуңуз, же күндө 1 саат группага кирип сабак өтүп койдуңуз. Бул точно структураңызды, командаңызды кармап калыш үчүн бул жакшы нерсе. Бирок ал өсүүгө жардам бербейт. Өсүш үчүн сиз 4-5 саат, 5-6 саат убактыңызды бөлүшүңүз керек. Анан бир жумада 2 саат, 3 саат бөлүп койгоңуз, бул бар нерсени кармап калыш үчүн болушу мүмкүн. Бирок кармап калыш дагы мен күмөн деп ойлойм. Кармап кала аласыз деп айта албайм, бирок кармап калышыңыз мүмкүн. Такыр жок болуп кетсеңиз, анда болду. Анда кармай албайсыз, анда көпчүлүк адамдар жок болуп кетет. Демек, күнүмдүк иш, күнүмдүк практиканы ар күнү жасаш керек. Себеби сиз эртең мисалы үчүн айталы бир айлык иштеп атасыз, үйдө балдарыңыз менен жүрөсүз. Сиз дүкөн ачсаңыз, эмне аны таштап коесузбу? Каалаганда барып, каалаганда барбай, каалаганда ачып, каалаганда ачпасаңыз эмне болот ал дүкөн? Кардарлар келбей коет. Бул билбейм, барсаң бир бар, бир жок. Эмне кылам ал жака кеттим, бияка барам. Андан көрө могу дүкөндөн алам дейт. Бул дүкөндү билбейм. Ассортимент жакшы эле экен. Жакшылайтып берет экен, бирок бул жок экен да, барсаңчы. Эмне кылам мен ага барып убактым кетирип. Ошо жалгыз өзү ошо дүкөндө турат. Мен ошончо убакыт кетирип барсам ал жок болсо, кайра кайтып отурамбы, жүрү андан көрө солго кеттик, оңго барбайлы деп туруп, дароо башка бирөөгө барып ала берет. Сизди дагы ошентип күтүп отурбайт адамдар. Көрдүңүз, Же болбосо көңүлү кетип калат аларында. Аларында кызыгып, сонун аябай кызыгып турган мезгилинде сиз жок болуп кеттиңиз. Бияга мындай болду, тиге мындай болду, анан кийин көңүлүм жок, анан манайым жок деп жок болуп кеттиңиз. Күнүмдүк ишиңизди жасабай атасыз. Болду. Ал адамдар уже кызыгуусу жок болуп кетти уже. Көрдүңүз, ошон үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк убакытты күнүмдүк практика, ар күнү практика жасаганга убакыт бөлүңүз. Кээ бирлер жада калса структурада курбайт. Маалымат беришти билет, түшүндүрүп беришти билет, сабак өтүштү билет, сүйлөштү билет, бирок адамдар келиш үчүн анын үстүнө иштебейт.
Адамдар кантип поток людей, поток людей создавать этиш керек. Бул деген көптөгөн адамдарды биз алып келибиз керек. Бизден бул эмне экен деп маалымат алыш керек. Көптөгөн адамдарга маалымат бериш керек. А мен катталгам уже дегендерди тактап дагы сурап, может өчүп кеткендер. Тактап сурап, алар жакшы түшүнүп-түшүнбөй мына азыр айтып аткандай мен мурун иштеп көргөм, бирок таштап койгон. Дегендер менен сүйлөшүш керек. Өчүп кеткендер мен сүйлөшүш керек, аларды ойготуп, анан кайрадан кызыктырып, анан кайра катташ керек. Кимдир бул айтат, ой мен үйүм скатка толуп кеткен. Неге? Кимдир бул турамыз иштеген. Ай сайын каталог сайын 50 балл жаса, 50 балл жаса, 50 балл жаса дей берет. Ал соодага жакын эмес, ал сатышка жакын эмес, үйүн товар кылып толтурулган. Ошондой адамдарды биз алып келбесек ким алып келет? Биз кайра түшүндүрүп айтып алып келип атабыз. Сиз да ошол ишти жасаңыз. Ай, элдер катталып калыптыр, эмне кылам эми дебей. Пожалуйста. Ооба, катталгандар көп эле бар, жок дебейбиз. Бирок элдин баары катталып калган деген бул шылтоо. Бул боюнча да өзүнчө видео бар, эгер көрөм десеңиз, бул жакта шилтемеден көрсөңүз болот. Так, кийинки момент бул албетте мына көрдүңүз, күнүмдүк практиканы жасап турсаңыз, ошондо гана алдыга жылыш болот. Ар күнү жасаганыңызда. Анан кийин 3 ай жасап коюп туруп 2 айга таштап койсоңуз, кайра артка кеттиңиз. Ошону эске алыңыз. Кайра артка кетесиз. Жада калса директорлор, жада калса 100 000 таап аткандар артка кетет. Аларга макул эми 100 000ден 80 000ге түшүп калат. Бирок кайра 1 ай 2 ай жакшы берилип иштеп койсо, кайра 100 000ге чыгат. А сиз эч нерсе таба элексиз. Сиз эмнеге таштап коесуз? Таштабаңыз, аягына чейин чыгыңыз. Көпчүлүк адамдар, жаңылар, жаңы элежилер ушул 4-чү кадамдан дагы аксап калышат. Баштады, аягына чейин чыгышпайт. Бул 5-чи баскыч, демек күнүмдүк практиканы жасаганда эми аягына чыгыш керек. Натыйжа болгуча, натыйжа жок болсо дагы, ийгилик жок болсо дагы, как будто ийгилик болуп аткандай жасай берүү. Ошондой ишенич менен, ошондой энтузиазм, ошондой мотивация менен жасай берүү. Бул деген жөн эле иш жакшы кетпей атса деле ура деп жасай берүү эмес. Албетте анализ кылыңыз. Албетте кайсы жерде мен адашып атам, кайсы жерде мен туура эмес кылтам деп мунун үстүнөн иштеңиз. Албетте консультацияга өзүңүздүн директоруңуз, драгоценный директоруңузга консультацияга жазылыңыз. Мен ушундай жолугушууларды өткөртөм, мондай кылтам, тигиндей кылтам, бирок өспөй атам. Кайсы жеринде мага багыт көрсөтүп коесузбу, мен кайсы жеринде туура эмес жасап атам, кайсы жеринде аксап атам деп консультация алып туруңуз. Өзүңүз. Ай, директор мага өзү чалбайт, өзү кабар албайт дебейиңиз. Бизнес сизге керек. Ал бизнесин куруп алды уже. Сиз эми өзүңүздүн бизнесиңизди куруп атасыз. Ошон үчүн сиз директорго өзүңүз жабышыңыз. Демек, ишти аягына чыгуу, аягына жеткирүү, натыйжа болгуча жасай берүү. Бизде дагы моменттер болот, ордубуздан жылбай туруп калабыз бир момент. Биз мисалы үчүн национал директорун ачканбыз, старший национал директорун ачканбыз, жаба албай атабыз. Биздин өзүбүздүн кийинки тепкичте кыйынчылыктарыбыз бар, көрдүңүз, Эми эмне алабыз? Биз жаңы адамдар менен таап алып, жаңы адамдар менен иштеп атабыз. Ошол званияларды жасаш үчүн. Кимдир бөө жасап, жоопкерчиликке так болбой таштап койду. Кайра келип атышат, бирок алар ойгонгочо убакыт кетирбей, уже кызып аткан адамдар менен иштеп атабыз. Көрдүңүз, Ошон үчүн аягына чыгуу. 6-чы баскыч бул приоритеттүү иштер жок, жасалбайт. Ушул 5-чи тепкичтен баскычтан да кимдир аксап калат, жасап, ийгиликке кичине аз калганда таштап коюшат. Анан ийгилик жок. Анан кийин мен 3 жыл, же 1 жыл, же жарым жыл, же 2 ай иштеп, аябай убактымды бөлүп жасадым, анан кийин таштап койдум, дейт. Бул эмнеге окшош? Сиз мисалы үчүн көчөттү эктиңиз. Эмне ал көчөт бир күндө чоң болуп кетеби? Же болбосо бир айда, мен бир айда эртең мисалы үчүн өрүк тиктиңиз, өрүк көрүшүм керек, мен абрикос көрүшүм керек десеңиз, эмне ал өсүп кетеби? Жок. Анын өзүнүн убактысы бар, 3 жыл, 4 жыл ал мөмө бербейт. Агырабастан сугара беребиз. Аял кишилер мына төрөп атасыздар, 9 ай бою баланы көтөрүп жүрөсүздөр, туурабы? Жолдошуңуз 1000 бир айда балалуу болушун кааласа дагы ал болбойт, туурабы? Боюнда бар болгон учурда дагы ал төрөлбөйт бир айда. 9 ай күтүш керек. Эгерде бизге бир айда эле бала керек болсо, биз толтура, мисалы үчүн эркектер толтура аялдарга үйлөнүп туруп, толтура аялдар менен алардын боюна бүтүрсөк, эмне болот? Бир айда төрөлүп калалы бала. Жок, баарында тең 9 ай күтүш керек болот, туурабы? 9 ай, 7 ай, 8 ай кимдирбөө менен биз 1 жыл жашаган, анан кийин араң алгачкы боюнда пайда болот, көрдүңүздөр. Убакыт керек ошого дагы. Бул жерде дагы убакыт керек, Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Ошон үчүн мен 2 ай иштедим, мен 3 ай иштедим, ийгилик болбоду, мен натыйжа жетпедим деп таштап койсоңуз, бүттү. Жок, ийгилик болбойт анда. Көрдүңүз, Мына бизде мисалы үчүн Биркыял Кожоева биздин лидерибиз азыркы учурда 300 000 тегенде киреше көрөт. Особняк салды, 400 Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаа алды, кымбат автоунаа джипти алды, өздөрүнүн кыялдагында жашоосунда жашайт, чет өлкө саякаттарга чыгып турат, акчаны кенен иштетишет. Жакында бир Бишкектен да квартира алды. Мына көрдүңүздөр, ошол бирок жарым жыл бою ийгилик жарата алган эмес. Жада калса, билбейм канча акча тапкан, бирок жада калса 5-10 миң да таба алган эмес ошол мезгилдечи. Ошол мезгилде таштап койсомбу деген ойлор болсо керек. Болгон, ал боюнча сүйлөшкөнбүз. Ана мен айткам, экөөнүн бирөөсүн тандашың керек болот. Же бул жакты, же кассир болуп
иштешти. Кассир болуп иштесе азыр айына 8 миң, 12 миң, 15 миң, айлыктар көтөрүлгөн эсенен 20 миң таап аткан болот эле, 300 миң эмес. Сиз дагы ошол аттин кылышыңыз мүмкүн эртең. Ошол сонун сизге бул дүйнө, бул бизнес, Кудай сонун мөөрөйдү, сонун натыйжаны даярдап койсо, сиз чыдабай таштап койсоңуз, ошондой абалда калып кетишиңиз мүмкүн. Бир кыялда таштап койсо азыр балким 20 миң же 30 миң айлыкка иштеп жүргөн болот эле. 300 миң кайдагы 300 миң жок болмок эле. Көрдүңүздөр эле, ошон үчүн аягына чыгуу бул кийинки баскыч. Андан кийинки 6-чы баскыч бул негизги приоритеттүү иштерди жасоо. Приоритеттүү иштер деген айттык. Сабак, сиз жаңы баштаганда сабактар бул приоритеттүү. Сабактарды өздөштүрүп, машыгып алгандан кийин, андан кийин машыгуу приоритеттүү. Азыркы учурда сизден машыгып, ошол нерсени жасай алгыдай болуу. Андан кийин жасашты үйрөнүп алдыңыз, уже сиз рекрутинг деген кардарларды табып, аларды каттай билүү. Кардарларды өзүң үчүн ал деп каттай билүү. Бул приоритеттүү жумуш. Сиз азыр эч структураңыз жок болсо, адамдар жок болсо, кардарлар жок болсо, бул приоритеттүү жумуш. Ошол нерсеге концентрация коюп, багытыңызды, оюңуздун, пикириңиздин баарын ушул жакка багышташыңыз керек. Команда, структура куруу. Биринчиси кардарларды таба билүү, экинчиси партнерлорду таба билүү. Ушул приоритеттүү жумуш азыр сиз үчүн. Ушунун үстүнөн күнү-түнү иштешиңиз керек. Күнү-түнү бул жөнүндө ойлонушуңуз керек. Күнү-түнү ушул боюнча сабактарды көрүп, ошол боюнча алдыга кыймыл-аракет жасашыңыз керек. Бул биринчи приоритет. Экинчи, сизде структура пайда болду, адамдар пайда болду, бир 50-100 адам катталды. Эми ошол адамдар менен мамиле түзүү, ал адамдар менен сүйлөшүү, ал адамдарга продукция боюнча көбүрөөк мүмкүн болушунча маалыматтарды берүү. Башкача айтканда, аларды окутуу, үйрөтүү, көндүрүү, аралаштыруу. Бул сиздин кийинки экинчи багытта приоритетиңиз. Мына, азыркы учурда сизде 2 приоритет. Бирок эч убакта менде команда пайда болду, менде структура пайда болду деп токтотуп койбойбуз. Аз-аздан рекрутинг жасай беребиз. Рекрутинг деген бул кардарларды таба билүү, партнерлорду таба билүү, бизнес партнерлорду. Ал эми үйрөтүү бул мына продукция боюнча маалымат берип, аларды продукцияга үйрөтүү, продукцияга көндүрүү. Андан кийин бизнеске келгендерге бизнеске аралаштырып, сабактарды өтүп отуруп, биздин сайтка аралаштыруу, биздин телеграм каналдарга аралаштыруу, мүмкүн болушунча көбүрөөк адамды ушул темага, ушул өзүңүздүн чөйрөгүңүзгө, биздин чөйрөгкө аралаштыруу. Интервьюларды көрсөтүп, алар аралашып калган, алар өздөрү эле көрүп турган болуп калат. Бул экинчи приоритет. Үчүнчү приоритет бул какой-то командаңызда сиз тынбаган, кыймылдаган лидерлер, ключевой партнерлор бар. Ошол ключевой партнерлорго бара-бара көбүрөөк көңүл буруп, ошолор менен көбүрөөк убакыт бою иштөө, аларды өсүүгө, алардын өсүүсүнүн үстүнөн иштөө. Жөн эле мына сабактарды көрөт, баштап коюу эмес. Кимдир бирөө сабактарды көрүп коет, бирок кыймылдабайт. Кимдир бирөө сабактарды да көрөт, кыймылдайт, суроолорду берет, тынбай практика жасайт, машыгат. Ошол адамды дароо көрүнөт да, мындай иштеп жүргөндө группаңызда көрө баштайсыз. Ошол адамдарга көбүрөөк убакыт бөлүү, ошол адамдар менен консультация кылуу. Алар азыркы күндө аракет жасап атат. Кимдир бирөө сабактарды көрүп коюп уктап жүрөт. Алар группа менен үйрөнө беришет. Ал эми жанагы аракет кылып тынбаган адам группага аздык кылат. Ал менен жекеме-жеке да чалып сүйлөшүп, же болбосо 4-5 адамды чогултуп сүйлөшүү иштерин жасап туруу. Алардын суроолоруна жооп берүү, алардын кыйынчылыктарын чечкен жардам берүү, сопровождение, аларды жетелөө. Бул сиздин 3-чү приоритеттеги ишиңиз. Ушул негизги 3 приоритеттеги ишти тынбай жасап турсаңыз, ошондо сизде өсүү болот, ошондо сизде жылыш болот. Демек, приоритеттүү иштерди жасап туруу тынбай. Кээ бирлер болот, командасы бар, структурасы бар, уже көптөн бери рекрутинг жасабайт. Көптөн бери командасы менен сүйлөшпөйт. Структурасына сабак өтпөйт. Жүрө беришет. Эмне? Интервьюну көрүп коет. Кандай бир жолугушуулар болсо ошого барып коет. Бирок приоритеттүү жумуштун үстүнөн иштөө жок. Көрдүңүздөр, анан да бир маселе, бул баскыч эмес, бирок бир маселе бул дайым жасай турган нерсе. Жада калса сиз рекрутинг жасап атсаңыз да, структураңыз менен иштеп атсаңыз да, тынбай бошобой атсаңыз да, мал менен 2 айда 3 ай бир кандай бир компаниянын лидерлердин эфирлери, кандай бир мааракелер болуп турат, цифровой форумдар болуп турат бизде. Компаниянын кандай бир чоң жолугушуулары, кандай бир директорлордун жолугушуулары болушу мүмкүн, лидерлердин жолугушуулары, кандай бир чоң лидер келди. Ошол нерсеге барган аракет кылыңыз. Эмнеге? Энергия аласыз. Энергия. Алар өсүүдөгү адамдар, өсүүгө умтулуп аткан адамдар. Ошончо 100 адам, 200 адам бир залга чогулганы, бул өзү энергия. Жакынкы 2-3 айга заряд, энергияңызды, заряд, батарейкаңызды заряд кыласыз дагы, энергия менен иштеп жүрөсүз. Ошон үчүн мааракелерге сөзсүз түрдө катышкан аракет кылыңыз. Ошондо сиз таштап койбойсуз. Ошондо сиз иликке жеткиче сиз улам токтобой жасай бересиз. Ушул себептердин кимдир бирөөсүндө, кайсы бир баскычында кимдир бирөө катып ошол жерде такалып туруп калган болот. Катып калган болот, ары жылбай. Сиз кайсы баскычта туруп калдыңыз? Эгерде буга чейин иштеп көрүп таштап койгон болсоңуз, кайсы баскычтан аксап, кайсы баскычта сиз кетпей калыпсыз алдыга? Кимдир бирөө такыр сабактарды көргөн эмес. 5-6 көрүп коюп, ушул экен деп ойлогон сабактарды. Кимдир болсо сабактарды көргөн,
конспект жасаган эмес, мамилеси начар болгон, мындай эле көрүп койсом, билип койсом болду. Өздөштүрүшүм кереги жок. Кимдир бирөө конспект жасаган, көргөн, бирок машыккан эмес. Кимдир бирөө машыккан, жасаган, үйрөнүп алган, бирок ар күнү кылган эмес. Ар күнү жасай берген эмес, ошон үчүн иш алдыга жылган эмес. Кимдир бирөө практикада жасап жүргөн, бирок аягына чыккан эмес. Бир 9 ай баланы күткүчө аны караш керек дегенде, же бир көчөт 3-4 жылдан кийин мөмө жемиш бергиче жөнлүктө отура бербейсиз, аны багабыз, аны өстүрөбүз, аны сугарабыз жана башка ушул сыяктуу бизнести багабыз. Мисалы үчүн биздин сулуу салон башында алгачкы пайда түшкүчө биз 7 ай аренда чыгашаганага иштегенбиз. Эмнеге? Билгенбиз, бир убак келет, эртең бир жылга чейин чыдасак, эртең акча чыга баштайт. Анан маалы келгенде ошо нормальный акча, кошумча акча түшүүчү дагы бир булак болуп калат деп, ошон үчүн иштегенбиз. Ошон үчүн ушинтип иштей берүү керек болот. Бир натыйжага жеткиче. Бизнестин баары ушундай. Бизнес бул баладай да, бала ошоп аны өстүрөсүң, анан кийин өз алдынча боло баштайт. Анан кимдир бирөө болсо, мына биз айттык, приоритеттүү иштерди жасабайт. Ошон үчүн өсүү жок. Ошол кайсы сиз бул видеонун астына, же болбосо бул группага ташталган болсо бул видео, группага жазыңыздар. Ушул баскычтардын кайсысында сиз аксап калдыңыз? Жана бул боюнча сиздин кураторуңуз, лидериңиз же директоруңузга кайрылыңыз. Мен ушул жактан аксап калдым, мага багыт берип коюңуз десеңиз, сизге багыт берет. Эгерде өзүңүз жооп бере алсаңыз, анда эң жакшы, анда ошол багытты түшүнөсүз дагы, ошол кайсы баскычтан аксаганыңызды түшүнөсүз да, ошол баскычтын үстүнөн иштей баштаңыз. Анда эмесе көргөнүңүздөргө чоң рахмат, сиздерге ийгилик каалайм. Дагы суроолор болсо комментарийлерге жазабыз.